18 бөлүм. Дөөт Шабул менен сүйлөшүп бүткөндө, Жонатан Дөөткө жүрөгү менен тартылып, аны жанындай жакшы көрүп калды. Ал күнү Шабул аны алып калды. Атасынын үйүнө кайтууга уруксаат берген жок. Жонатан Дөөт менен дос болууга шерттешти, анткени аны жанындай жакшы көрүп калды. Жонатан үстүндөгү кийимин чечип Дөөткө берди. Дагы башка кийимдерин, кылычын, жаасын жана курун берди. Шабул кайда жибербесин, Дөөт бардык жерде акылмандык менен иш кылды. Ошондуктан Шабул аны аскерлерге башчы кылды. Бул бүт элге жана Шабулдун кулдарына жакты. Дөөт Пелиштиликти жеңип келгенден кийин алар келе жатышканда, Исраилдин бардык шаарларынан аялдар ырдап, бийлеп, дап жана жез табак кагып, Шабулду салтанат менен тосуп чыгышты. Ырдап бийлеп келе жаткан аялдар Шабул 1000 жеңди, Дөөт болсо 10 000 жеңди дешти. Ошондо Шабулдун ачуусу келди. Ага бул сөз жаккан жок. Ал Дөөткө 10 000, мага 1000 беришти. Ага падышачылык гана жетишпейт деди. Ошол күндөн тартып Шабул Дөөттү жек көрө баштады. Эртеси күнү мындай болду. Шабулга Теңир жол берген жаман рух келди. Ошондо ал өз үйүндө жинденди. Дөөт болсо мурункудай эле кыл аспап чертип отурган. Шабулдун колунда найза бар эле. Дөөттү дубалга кадап салам деп ойлоп, Шабул ага найзасын ыргытты. Бирок Дөөт андан 2 жолу буйтап кетти. Шабул Дөөттөн корко баштады, себеби Теңир Дөөт менен эле. Шабулду болсо таштап койгон. Шабул аны өзүнөн алыстатып, өзүнө 1000 башы кылып дайындады. Ошентип Дөөт эл алдында аларды баштап жүрдү. Дөөт өзүнүн бардык иштерин акылмандуулук менен кылчу. Теңир аны менен эле. Шабул анын абдан акылдуулугун көрүп, андан коркчу болду. Бүт Исраил менен жүйүт эли болсо, Дөөттү жакшы көрүшчү, анткени Дөөт аларды баштап жүрдү. Шабул Дөөткө: "Бул менин улуу кызым Мейрап. Мен аны сага аялдыкка берем. Сен менин эр жүрөк жоокерим болуп, Теңирдин согуштарын жүргүзүп турсаң эле болду" деди. Анткени Шабул ал менин колумдан эмес, Пелиштиликтердин колунан өлсүн деп ойлоду. Бирок Дөөт Шабулга падышага күйөө бала болгудай: "Мен киммин? Менин өмүрүм эмне болуп калыптыр? Исраилда атамдын уруусу ким болуп калыптыр" деди. Бирок Шабулдун кызы Мейрапты Дөөткө бере турган маал келгенде, ал Мехолалык Адриэлге аялдыкка берилген эле. Бирок Дөөттү Шабулдун дагы бир кызы Михал сүйүп калды. Бул жөнүндө Шабулга билдиришти. Бул ага жагып калды. Шабул: "Муну ага берейин, ал ага кылтак болот. Ал Пелиштиликтердин колунан өлөт" деп ойлоду. Шабул Дөөткө: "Сен эми мага башка кызым аркылуу күйөө бала болосуң" деди. Анан Шабул өз кулдарына: "Дөөткө, сен падышага жагып калдың. Сени анын бүт кулдары да жакшы көрүшөт. Андыктан падышага күйөө бала бол" деп жашыруун айткыла деп буйрук кылды. Бул сөздүн баарын Шабулдун кулдары Дөөткө айтышты. Дөөт: "Падышага күйөө бала болууну силер оңой деп ойлоп турасыңарбы? Мен жакыр, жек көрүндү адаммын" деди. Шабулга кулдары Дөөттүн ушул сөздөрүн жеткирип барышты. Шабул Дөөткө мындай дегиле: "Падыша кыздын калыңын каалабайт. Бирок падышанын душмандарынан өч алып, Пелиштиликтерден 100 кишинин сүннөтүн кесип келсин" деди. Анткени Шабул Дөөттү Пелиштиликтердин колу менен жок кылам деп ойлоду. Кулдары бул сөздөрдү Дөөткө айтып барышты. Падышанын күйөө баласы болуу Дөөткө жагып калды. Белгиленген күндөр бүт электе падышага күйөө бала болуу үчүн Дөөт турду да өз кишилери менен барып Пелиштиликтердин 200 кишисин өлтүрүп, алардын сүннөтүн кесип келип, падышага толук тапшырды. Шабул кызы Михалды ага күйөөгө берди. Шабул Теңирдин Дөөт менен экенин жана Михалдын Дөөттү сүйөрүн көрдү, билди. Ошондо ал Дөөттөн мурдагыдан да аябай коркуп, ага өмүр бою душман болуп калды. Пелиштиликтердин аскер башчылары согушууга чыкканда, согуштун башынан аягына чейин Дөөт Шабулдун бүт кулдарына караганда туура иш кылчу. Ошондуктан анын ысымы абдан даңкталды. 16 бөлүм. Кенхирея жыйынында диакондук кызматты аткарган Пойбе карындашыбызды силерге тааныштырамын. Ыйыктарга ылайык келгендей, аны Теңир үчүн кабыл алгыла. Силердин араңарда жүргөндө ал эмнеге муктаж болсо жардам бергиле. Анткени ал көптөгөн адамдарга, ошондой эле мага да жардам берди. Машаяк Исага мени менен бирге кызмат кылган Прискила менен Акилага салам айтып койгула. Алар менин өмүрүм үчүн өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салышкан. Аларга бир эле мен эмес, бутпарастардан түзүлгөн жыйындардын баары ыраазы. Алардын үйүнө чогулган жыйынга да салам айтып койгула. Ахаяда Машаякка биринчи болуп ишенген менин сүйүктүм Эпейнетке салам айтып койгула. Силер үчүн көп кызмат кылган Мариямга салам айтып койгула. Мени менен бирге түрмөдө отурган бир туугандарым Андронике жана Унияга салам айтып койгула. Машаякка менден мурун ишенип калган алар элчилердин арасында кадыр бар кайы. Теңир жолунда жүргөн менин сүйүктүүм Ампиллиге салам айтып койгула.
Машаякка биз менен бирге кызмат кылган Урбанга жана менин сүйүктүүм Стахиске салам айтып койгула. Машаяк жолунда сыноодон өткөн Апелеске салам айтып койгула. Аристобулдун үйүндөгүлөрүнүн ишенгендерине да салам айтып койгула. Менин тууганым Иродионго жана Наркистин үйүндөгүлөрүнүн Теңирге ишенгендерине салам айтып койгула. Теңирге кызмат кылган Трифайнага жана Трипосага салам айтып койгула. Теңир үчүн көп кызмат кылган менин сүйүктүүм Персидага салам айтып койгула. Теңир тандап алган Рутка жана мага да эне сыяктуу болуп калган анын энесине салам айтып койгула. Анискиритке, Пелегонтко, Эрмаска, Патропко, Эрмеске жана алардын жанындагы бир туугандарга салам айтып койгула. Филолог менен Улияга, Нерейге жана анын карындашына, Олимпанга жана алардын жанындагы ыйыктардын баарына салам айтып койгула. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Силерге Машаяктын бардык жыйындары салам айтып жатышат. Бир туугандар, силерди бул нерсеге чакырамын. Ортого жик салуучулардан жана өзүңөр үйрөнгөн окутууга каршы азгыруучулардан сак болгула. Андайлардан алыс болгула. Анткени андай адамдар Теңирибиз Иса Машаяк эмес, өздөрүнүн курсагына кызмат кылышат. Ишенчээк адамдарды кулакка жагымдуу сөздөр менен, чечендик менен азгырышат. Силердин тил алчаактыгыңар баарына белгилүү. Ошондуктан мен силер үчүн кубанамын. Бирок мен силердин жакшы иштерди акылмандык менен кылышыңарды, жаман иштер менен булганбашыңарды каалайм. Тынчтыктын булагы болгон Кудай жакында силердин бутуңардын астында шайтанды тебелеп салат. Теңирибиз Иса Машаяк силерге райымын төгө берсин. Амин. Менин кызматташым Тиметей жана туугандарым Луки, Жасон жана Сосипатр силерге салам айтып жатышат. Бул катты жазган мен Тертида Теңир жолунда жүргөн силерге салам айтамын. Мага жана бүт жыйынга меймандостугун көрсөтүп жаткан Гай силерге салам айтып жатат. Шаардын казына башчысы Эраст жана бир тууганыбыз Кварт силерге салам айтып жатышат. Теңирибиз Иса Машаяк баарыңарга райымын төгө берсин. Амин. 3 бөлүм. Мен Теңирдин каар таягынын соккусунан улам, кайгыны баштан өткөргөн адаммын. Ал мени жетелеп жарык эмес караңгылыкка киргизди. Ал мага каршы бурулуп күнү бою өз колун менден тарткан жок. Менин денем менен теримди жабырткатты, сөөктөрүмдү талкалады. Мени тегеретте тосту. Мени кайгы жана кыйынчылык менен курчады. Мени небак өлгөндөрдөй кылып, караңгы жерге отургузду. Чыгып кетпесин деп мени дубал менен курчады. Кишендеримди оордотту. Мен жалынып жалбарып кайрылганымда сыйынуумду токтотуп койду. Менин жолдорумду таштар менен тосту, жолдорумду бузуп салды. Ал мен үчүн буктурмада бугуп жаткан аюудай, жашыруун жерде жаткан арстандай болуп калды. Ал менин жолдорумду бузуп салды, мени тытып таштады, мени киши санынан чыгарды. Өз жаасын тартты, мени жаа үчүн бута кылып койду. Өз саадагындагы жебелер менен бөйрөктөрүмө атты. Мен өзүмдүн бүт элиме шылдың болдум, алардын күндөлүк ырына айландым. Ал мени кайгыга тойгузду, мага эрмен ичирди. Таш менен талкалады, мени гүлгө оонатты. Жанымдан тынчтык кетти, жакшы күн жөнүндө унутуп койдум. Ошондо мен алсырап калдым, Теңирге болгон үмүтүм үзүлдү. Менин кайгым жөнүндө, кыйынчылыктарым жөнүндө, эрмен менен өт жөнүндө ойло дедим. Аларды менин жаным тынымсыз эстеп кыйналып жатат. Мен өз жүрөгүмө мындай деп жооп берип үмүт кылып жатам. Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Анын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Сенин ишенимдүүлүгүң зор. Теңир менин бөлүгүм дейт, менин жаным. Ошондуктан мен андан үмүттөнөм. Теңирден үмүттөнгөндөргө, Теңирди издеген адамга, Теңир ырайымдуу. Теңирдин куткаруусун чыдамкайлык менен күткөн адам жакшы. Жаш кезинде моюнтурук көтөргөн адамга жакшы. Ал унчукпастан жалгыз отурат, анткени аны ага Теңир салды. Ал оозун топуракка коюп, балким дагы үмүт бардыр деп ойлойт. Ал уруп жатканга бетин тосот, кордукка тоет. Бирок Теңир түбөлүккө таштабайт. Кайгы жиберсе да өзүнүн улуу ырайымдуулугу менен ырайым кылат. Анткени ал адам уулдарын өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча жазалабайт. Өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча кайгыга салбайт. Бирок жер жүзүндөгү бардык туткундарды тебелеп жатышканда, бардыгынан жогору тургандын алдында адамды адилетсиз соттоп жатышканда, адамды өз ишинде кысымга алып жатышканда, Теңир көрбөйт бекен? Теңир буйрук кылбаган нерселер деле боло берет деп ким айтып жатат? Аламатта, тынчтыкта бардыгынан жогору тургандын оозунан чыккан буйрук боюнча болуп жаткан жокпу?
жашап жаткан адам эмнеге кайгырып жатат? Ар ким өз күнөөлөрү үчүн кайгырсын. Өзүбүздүн жолдорубузду сынайлы, изилдейли, анан Теңирге кайрылалы. Асманда жашаган Кудайга жүрөгүбүз менен колубузду көтөрөлү. Биз күнөө кетирип өжөрлөндүк. Сен кечирген жоксуң. Сен өзүңдү каар менен жаап алып, биздин артыбыздан түштүң. Бизди өлтүрдүң. Аяган жоксуң. Биздин сыйынуубуз сага жетпеш үчүн сен өзүңдү булут менен жаап алдың. Элдердин арасында сен бизди таштандыга, жийиркеничке айланттың. Душмандарыбыздын бардыгы бизге каршы ооздорун араандай ачышты. Коркунуч жана ор, кыйроо жана бүлүнүү биздин энчибиз болду. Элимдин кызы кыйрагандыктан көзүмдүн жашы көл болуп жатат. Көз жашым токтобой төгүлүп жатат. Анткени жеңилдик жок. Теңир асмандан качанга чейин көз кырын салбайт, качанга чейин көрбөйт. Менин шаарымдын бүт кыздары үчүн көзүм жанымды кайгыга салып жатат. Мага эч себепсиз душман болгондор мени чымчык сыяктуу торго түшүрүү үчүн ар кандай аракет кылышты. Менин өмүрүмдү орго салып, мага таш жаадырышты. Суу башыма чейин көтөрүлдү, ошондо мен өлдүм дедим. Теңир, терең ордунун ичинен мен сенин ысымыңды чакырдым. Сен менин үнүмдү уктуң, менин үчкүрүгүмдү ыйымды укпаш үчүн өз кулагыңды жаап алба. Мен сени чакырганда сен жакын келип, коркпо дечүсүң. Теңир, сен менин жанымдын ишин коргоп турчусуң, менин өмүрүмдү куткарып турчусуң. Теңир, сен менин таарынычымды көрүп турасың, менин ишимди чечип бер. Сен алардын бүт кегин, алардын мага каршы ойлогон бүт оюн көрүп турасың. Теңир, сен алардын тилдегенин, алардын мага каршы ойлогон ойлорун угуп турасың. Сен күн сайын мага каршы чыккандардын сөздөрүн, алардын мага каршы колдонгон айла амалдарын угуп турасың. Аларды карачы, отурса да турса да алардын ырым мен. Теңир, аларга кылган иштерине жараша тиешесин бере көр. Алардын жүрөгүнө караңгылык жибер, аларга өзүңдүн каргышыңды жибер. Теңир, каарың менен алардын артынан түш, аларды асман астынан жок кыл. 33 Забур. Абымелектин алдында келесоо болмуш болуп, андан качып бара жаткандагы Дөөттүн Забуру. Теңирди ар убакта мактаймын. Аны үзгүлтүксүз даңктоо ыры менин оозумдан түшпөйт. Жаным Теңир менен мактанат. Анын момундары угуп кубанат. Мени менен бирге Теңирди мактагыла. Анын ысымын баарыбыз бирге көкөлөтө мактайлы. Мен Теңирди издедим. Ошондо ал мени угуп, баардык коркунучтан куткарды. Ага кайрылгандардын көздөрү ачылды. Алар уятка калышпайт. Бул жакыр адам чакырганда Теңир угуп, аны баардык азаптарынан куткарды. Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду тегеректеп жүрөт. Аларды куткарат. Татып көргүлө. Ошондо Теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр. Андан үмүт кылган адам бактылуу. Теңирден корккула. Кудайдын ыйыктары, анткени Кудайдан корккондор эч нерсеге муктаж болушпайт. Жаш арстандар жокчулуктун каарын тартып, ачка калышат. Ал эми Теңирди издегендер эч бир жакшы нерседен кур калышпайт. Бери келгиле балдарым, мени уккула. Силерге Теңирден коркууну үйрөтөм. Эгерде адам жашагысы келсе, жыргал турмушту көрүш үчүн узак өмүр сүргөндү сүйсө, анда тилин жаман сөз айтуудан тыйсын, оозун жалган сөз айтуудан тыйсын, жамандыктан баш тартып жакшылык кыл, тынчтыкты издеп анын артынан түш. Теңирдин көздөрү адил адамдарга бурулган, кулагы алардын зар муңуна бурулган. Бирок Теңирдин жүзү кыянат кылгандарга каршы, алардын ысымын жер үстүнөн биротоло өчүрөт. Адил адамдар чакырышат. Ошондо Теңир аларды угуп, аларды баардык кыйынчылыктарынан куткарат. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, руху менен моюн сунгандарды куткарат. Адил адамдын кайгысы көп, бирок аны баардык кайгысынан Теңир куткарат. Ал анын баардык сөөктөрүн сактайт. Бир дагы сөөгү сынбайт. Күнөөкөрдү жамандык өлтүрөт. Адил адамды жек көргөндөр ойрон болушат. Теңир өз кулдарынын жанын куткарат. Андан үмүттөнгөндөрдүн бири да өлбөйт.